кайсы сомго клип тартабыз, клип тартканга $500-600 кетет. Биз студентпиз, бизде андай акча каяктан деп. Жаңы тажрыйбаңыздар да бул сиздердинчи кандай кызыктуу нерселер жаралды? Ал жакта таймейкелерди көп чегишет. Дал күрөш сизди жашоодо эмнеге үйрөттү? Бир күн утулуп калсаң, кийин утам деген ойдо каласың. Азыркы учурда сиз ушул студент болуп туруп, кайсыл жумуштар менен айлык болуп жатасыз? Эми 10 жолу түртүнү деп отжиманияны деп кылып койсом, кемпирлер ичине эле ишинип алып, 10 отжимания берип салышты. Тамаша дейт. Окуу, спорт, музыка жагынан дагы өзүңүздү өнүктүрүп, жумушуңузга дагы жетишип жатасыз да? Бирөөнү көрөм. Биринчиден кылат да, неге мен кыла албайм деген суроо чыгат да. Мен деле кылам депчи. Өзүңө тура албасаң, өзүңдү коргой албасаң, өзүң жакын адамдарды кантип коргойсуң деген сөз келет биринчи. Саламатсыздарбы биздин YouTube көрүүчүлөр жана угуучулар. Бүгүн бизде конокто Бектурхан окуу менен бирге жумушка, музыкага жана ошондой эле спортко дагы жетишкен, баардыгын чогуу алып жүргөн өзгөчө коногубуз болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Ден соолуктарыңар? Жакшы, сонун. Бүгүн биз сиз менен ушул студенттик жашоо тууралуу жана баардык ишти кантип чогуу алып жүрсө болот ошол тууралуу кеп козгомокчубуз. Анда эмесе дароо эле башталганда бала чагыңыздан баштайлык. Мектеп кезиңизди айтып берсеңиз. Кайсыл жерде окууну аяктагансыз? Өзү биринчи класста 16 мектепте окугам. Дордойдо чоң апамдын колунда 3-класска чейин өскөм. Андан кийин Сокулукка ата энем менен көчүп, ал жакта Сокулукта Шопоков шаарындагы биринчи мектепти гимназияны бүтүрдүм. Ошол жактан бүтүрүп, Манаска ийгиликтүү тапшырып келдим бул жака. Абдан сонун. Ал эми ошол мектеп учурунда октан тышкары дагы башка эмнелер менен алектенчүсүңүз? Өзү биз Сокулукта шаар болуп эсептелмеген, кичи шаар эсептелгени менен үйүбүздүн арты өзү тала болчу. Ал жакта ат минип, ат чабып, кошуналар менен жана башка аялдар менен улап ойноп өскөнбүз. Ошондой эле ошо мал менен алектенип, спортко да машыкчы ошондой эле. Анда дагы эркин күрөшкө биринчи жолу ошол жакта баргам, Сокулуктан. Ошол жактан спорттук жашоом башталды деп койсо болот. Ал эми биз сизди ошол Instagram баракчаларынан жана башка дагы социалдык тармактардан көрүп калабыз. Анан ал жакта эми жаңыдан клиптерди тартып, ырларды чыгарып баштадыңыздар. Мындайча айтканда бул жолдо эң биринчи кадамдарыңыздарды баштап жатасыздар. Анан музыкага болгон сүйүү сизде качан башталган? 2-3 жыл мурунбу же бала чактан эле бар беле? Өзү музыкага сүйүүм кичинекей кезимден эле башталган. Ата энем кичинекей кезимде эле бир столдун үстүнө чыгарып алып ырдатып берип, кол чаап, ошоно эле көнүп, ырдаганды жакшы көрүп калгам, сүйүп. Андан кийин мектепте ушу Сокулукка көчкөндөн кийин мүмкүнчүлүктөр келип баштады. Көп эле мугалимим болсо үнүмдү байкап, ырдатып көрөйүн деп сахнага чыгарып, ар бир майрамда, ар бир мектепте мындай майрамдар болсо, конкурстар болсо, ушу башка мектепке барып көп ырдатчы. Мектептин ошондой артисти болуп калгам да, Абдан ушинтип сонун. калгам. Ал эми эң биринчи ырыңыздар, мен жаңылышпасам, бул Эстей берем деген аттуу чыгарма болуш керек. Ардак Байке менен бирге Авторлук тартылган. чыгармачылык боюнча ооба, ал биринчи, бирок ага чейин мен 10-11 классында биринчи ырларымды жазгам. Бирок анда обону болсо авторлук эмес болчу, сатып алган эмес болчу. Ошон үчүн аны мындай социалдык тармактарга чыгара албай койдум. Авторский права дейт го ошол. Ооба. Эң биринчи болсо ошо Ардак менен биз качан Казырлыкта таанышканбыз. Экөөбүз чогуу гитара чертеп, ырдап таанышып калып, мындай сунуш келип калды, экөөңөр ыр жазбайсыңар деп. Анан макул деп, ошо арда экөөбүз бир ыр жазып көрөйүн деп. Биринчи курста экөөбүз чогулуп, бир обону издеп, кандай кылабыз, припевди ким ырдайт, куплетти кандай кылат деп. Мен ага чейин башында рэптен баштагам. Өзүмө жакын рэп болчу, Ардак ырдачы. Давай мен анда куплеттерин басып рэп менен бүтүрөм. Сен болсо кыргызча припевди ырдайсың деген, ушинтип биз баштаганбыз да кайра. Ооба. Абдан сонун чыгарма болгон. Биз дагы мен телевизордон көрүп отуруп, биздин университеттен тартылган го деп таң калып карап койдум эле. Кийинчерээк билдим ошо Манас университетинин студенттери тарткан экенин. Анан ал жакта дагы сиздердики рэп, анан кыргызча, орусча кылып аралаштырып ырдаганыңыздар дагы абдан сонун чыккан да. Анан съемка учурундагы окуялар боюнча дагы сүйлөшсөк, кандай процесс учурунда жаңы тажрыйбаңыздар да бул сиздердинчи кандай кызыктуу нерселер жаралды? Өзү биринчи авторлук ыр болгон үчүн бир башында мындай эле ырды киргизейин дегенбиз. Бирок ошо коммуникациядан, анан дагы ушундай тармактарда башка факультеттерден тааныштар чыгып калды, дос балдарым. Отуруп эле клип тартпайлы деп калдык да, анан кайсы сомго клип тартабыз, клип тартканга $500-600 кетет. Биз студентпиз, бизде андай акча каяктан деп. Башында ушундай болуп калды эле. Анан дос балам бар, бекер эле тартып берет дегенден давай чакыр дедик да. Сонун колдоо болгон экен да. Каяктан тартабыз деп чечип баштадык. Анан Манастын студенттери болгондо мен Манаста тартайлы.
Манастар уксун, манастыктар уксун депчи. Анан ошентип биринчи съемкалар таң атпай саат 7-де келдик. Биринчи клибибиз раскадровка, ошолордун бүт баарын сценарийлерин бүт баарын түзө баштадык. Кандай кылабыз, лайф стори кылайлыбы же башкача форматта тартайлыбы деп көп ойлондук. Бир тогуздарда бир раскадровка кылып примерно сценарийди түзүп койдук. Ошол менен баштадык съемканы. Манастан баштап ошондо аба ырайы да аябай суук болчу. Туман дейт го. Аябай суук болчу. Анан актерлорду издеп таап койгонбуз. Ушу как раз кайсы факультетте унутуп калдым. Ушу дос Алар дагы бул жакта окушат. Бул жакта окушат. Экөө тең казактар. Анан экөө тең парочка деп койсо атат. Абдан сонун чыккан экен. Анткени актерлорду тааныбайт болчу. Анан чыны Андан соң жасалма болуп калбаш үчүн дагы. жасалма болуп калбаш үчүн чыныгы ошо сезимдер чыксын деп. Анан Манастан чыгып Ынтымак парк тарапка бастык. Ошол жактан дагы көп сценалар ушул жактан тартылды. Кечинде саат 9-10дордо бүттүк съемканы. Анан ошол менен түнү менен 2 күн монтажга кетти. Бул жак ушушпагат, тиги жак ушушпай калат. Бул жакта светти ондош керек болуп калды эле. Бул жагы сөз менен тартылганы болчу деп. келишпей калат оз менен. Анан ошонун бүт баарын жасап аягында 14 февраль күнү салдыңыздар. 14 февраль Сонун День чыктыр. Валентинок дейт го. Ошондо релиз болду дердим. Анан дагы бир суроо, негизи ушул музыка сиз үчүн бул жөн гана хобби же келечекте кесибиңиз катары көрөсүзбү? Келечектеги кесибим катары дагы көргөн мындай кыялдарым бар болчу кичинекей кезимде. Кичинекей кезимден бери сахнага чыгып, элдин алдында чыгып, сүйлөп ырдаган бул менин бир кыялдарымдын бири болчу кичинекей кезимден бери. Бирок ата энем жагынан деле бир аз мындай каршылыктар чыгып калды. Музыкант болсоң мындай көчөдө эле каласың. Мусулманчылыкта деле мындай ырдаган болбойт деп ушу биз исламга жакын үй бүлөбүздө өзүч. Бирок ата энем айтпай жашырып студияларга каяка десең кээде жумуштарым бар эле, досторум менен отурулуш бар эле деп студияга барып жанталашып бир 2 саатта үлгүрүп калайлы деп жаздырып алып кетишим да кайра. Анан ошентип ата энем билбейт дагы эле бирок. Анан азыр музыка жааты боюнча акыркы бир нерсе сурагым келип турат. Ушул буюрса жакынкы арада дагы ырларды чыгарабыз деген пландар барбы? Жакында чыгарыла турган ырлар көп эле өзү. Бир эле маселе студия болуп жатат. Жаздыра турган жер. Мурдагы студиям жакшы болчу, бирок ал жакта мындай звукачтар менен, балдар менен дал келишпей калдык коюлорубуз менен. Бирибизге өзү кандай деп сүйлөшкөнбүз? Мен СММ мобилографанын таргетти курстарын окуп бүтүргөм. Мен аларды тартып, продвигать этем. Алар мага ыр жазып беришет, ушинтип сүйлөшкөнбүз. Бирок ал жакта кандай деп айтсак, көп эле адамдар менен сөз таба албай, башында жакшы болуп, анан жаман жактарга тартып баштады. Эми ал жакта көбүнчө мен спортсмен болгон үчүн ал жакта таймекелерди көп чегишет, ушундай кылышат. Анан андайдан алыс элем да. Мага да сунуштап кылбайсыңбы, тигиндей кылбайсың деп жок десем, анан жаман көрүшүп кайра. Андай студиядан көрө анда жаздырбай эле койгонум жакшы депчи. Чегип, мондай кайф алып алып жанагындай жаздыргандан көрө. Андан көрө намызымды, анан өзүм ден соолугумду мындай сактап, мындай эле жүргөнүм жакшы деп ушу студиядан чыгып кеткем. Андан тышкары башка студияларда издеп көрдүк. Кымбат дейт, аябай эле $150-200 дейт жаздырганга. Бир ыр жаздырганга. Бир ыр жаздырганга ушунча сомдо кетип калат. Анан өзүм деле бир продюсер издеп көрдүм, же табылат, же кайра жок болуп кетет. Азырынча мындай эле ырлар бар жаздырган. Өзүм эле жазган, бирок ал ушу телефондо эле да. Башка мындай запись кылып, жаздырып пока баштай элекмин. Жакында табылса эле бүт баары акырындап өзүмдүн проекттерим, соло ырларымды чыгарып баштайм. Ал эми азыр ошол сиздин жашооңуздун бир бөлүгү болгон спорт тууралуу дагы сүйлөшпөй кетпесек болбойт. Ал эми ушул сиз спорттун кайсы түрү менен машыгасыз, алектенесиз? Азыркы учурда эркин күрөш. Эркин күрөштү аябай жакшы көрөм. Атам дагы эркин күрөшчү болчу. Туугандарым да атам тараптагы туугандарым бүт баары да эркин күрөшчү болчу. Ошолдо мен да сүйүүм ошол жактан мындай өттүбү дейм. Күрөшкөндө өзү жагат. Мусулманчылыкта деле эркин күрөш сүннөт деп эсептелинет. Өзү күрөш сүннөт деп эсептелинет. Бирөөнү уруп, башына кагып, жанагындай бокстагыдай эмес.
ден соолукка деле зыян келтирбейт. Ошо бир гана күч, чыдамкайлык, ылдамдыктын бүт дене сапаттарын өрчүтүүчү спорт деп эсептейм. Башка спортторду да баарын сыйлайм. Жакшы спорттор көп эле. Ар бир спорт жакшы, бирок эркин күрөштө ошо 5 дене сапаты толук иштейт. Дене булчуңдары, пропорция бүт баары тегиз өнүгөт. Мисалы десе волейболго деле машыктым. Волейболдо буттар, бел, анан ийиндер, билектер иштейт. Анан башка жакта башка булчуңдар, башка денелер мындай иштебейт да өзүчү. Белгилүү гана бир Белгилүү. Керектүү эле мындай булчуңдар, дене сапаттары иштейт да. Анан күрөштө байкасам бүт баары иштейт экен. Биздин мойнубуздан баштап буттун аягына чейин, бармактарга чейин толук иштейт да дене. Ошон үчүн өнүгүү дагы, анан жарылма күчкө дагы өзү эркин күрөшчү деп өзүмдү мындай айта алам да өзүмдөчү. Абдан сонун. Ал эми ушул дал күрөш сизди жашоодо эмнеге үйрөттү? Кандайдыр бир мисалы мүнөзүңүздүн өзгөрүшүнө себепчи боло алдыбы? Биринчиден характерге дейм. Анткени аябай мындай билинбегени менен аябай өтө кыйын спорт бул. Конкуренция дагы аябай көп. Салмактар менен, жаш менен ар кандай мелдештерге чыккан, анан Кыргызстандан да чыгыш аябай өтө оор. Өзү дагы спорт жөн эле гана эркин күрөш эмес, ар бир спорт адамды өнүктүрөт, өрчүтөт. Анан мындай нерсе бар да өзү, спортто бир күн утуласың, бир күн утасың, ар кандай учурлар болуп калат. Мындай навсегда мындай чемпион боло албайсың да. Бир күнү артыңдан по-любому бир күчтүүрөөк адам чыгат. Бир күн утуласың, бир күн утасың, бирок ошо башты ылдый салбаш керек да. Ошол эң негизгиси ошол үйрөтөт спорт. Бир күн утулуп калсаң, кийин утам деген ойдо каласың. Ошондой эле жашоодо дагы кыйынчылыктар келсе дагы, бул жөнөкөй эле кыйынчылык, эртең баары жакшы болуп кетет, эртең бул нерсени жеңем деген ойлор пайда болот спортко машыккан адамдардачы. Ошон үчүн спортду эч качан таштагым келбейт. Спорт менен дагы кийин дагы карыганга чейин дагы өзүмдүн келечекте балдарымды да спортко берем дейм. Негизи жакшы сөз бар. Адамды мындай жеңүүлөргө караганда утулуштар дагы да күчтүүрөөк кылат депчи. Анан жеңилгендеги алгачкы сезимдериңиз кандай болду? Же болбосо эң биринчи жеңишиңиз, анан жеңилгендеги сезимдериңизди салыштыра кетсеңиз. Эң биринчи жеңишим бул аябай мындай, ал сезимди мына сөз менен жөн эле өткөрө албайбыз да анычы. Ал ичинде ушунчалык сыймык болот өзүңө. Ата энеңе да, мисалы ар бир ата эне, ар бир эне мисалы өзүнүн баласын чемпион болуш жөнөкөй эле мына кичинекей мелдешти утуп койсо эне канчалык бактылуу болот. Анан мен дагы үйдүн эң улусу болгон үчүн мага да үмүт көп. Анан ата энем да көп үмүттөнөт. Бир келечекте жакшы бир инсандардан чыксын деп. Анан ушундай жеңиштерге жеткенде сыймыктанып, бир туруп көзгө жаш толуп кетейин дейт. Утканда дагы, жеңилгенде деле анан сыймыктанасың өзүң менен. Не болсо дагы биринчи утулушум аябай мындай начар болуп калган болчу. Ал канча жыл мурун болду эле ошондо? Күрөштө ошо биринчи мелдешке 2017 2018 жылы чыккам. Мектеп кезинде? Мектеп кезимде 57 килограмм салмакта чыккам. Анда дагы кичинекей болчумун. Анан күрөшүп атып бутумду кайрып алып, бутум голеностопчага сынып калган, трещина кеткен, жаракат кетип. Анда да күрөшүм, мугалимдерим, тренерим, маштыруучум, анан ушул жерде мелдештин организаторлору мелдештен чыгарып салайын дешкен. Мындай бут менен күрөшсө болбойт деп, бутумду бинттеп, мелдештен чыгарайын деген жерден качып кеткем. Качып кетип, жок мен күрөшөм деп, аксаган боюнча бутума бинтти ороп, кан жүгүрбөй турганда алып кичине оору сезими кетсин деп чыгып күрөшүп, бирөөсүн эптеп ыйлагым келип, жанталашып бирөөсүн эптеп жеңем. Анан үчүнчүсүндө бир сопернигим болсо, атаандашым ошол бутум сынганын көрүп, ошол бутка көбүнчө салым кылат да, чабуулдарды ошол бутума кирип, бутумду кайрып, жыгытып, анан ошондо дагы ичим аябай күйгөн болчу да. Таза мындай бутумду ооруганын билсе дагы атайын ошол бутка кирип атты депчи, слабый местоны таап алып, анан ошентип жеңди деп аябай өзүмө ызалангам. Биринчи мелдешим да болчу, анда дагы маштыруучум да, бирок ата энем деле байкем барып көргөн. Анан ыраазы эле болушкан, аябай жакшы күрөштүң биринчи мелдешке деп. Анан канчалык жакшы сөз айтпаса да, ичиңде эмне болуп атса, сырткы сөздөрдү, жакшы сөздөрдү кабыл албайт кезиң да. Үйгө барып 3 күн жаткам, төшөктөн турбай. Аябай депрессияга кирип кетет да адамчы.
Массага. биринчи мелдеш да. Анан буттагы ооруп атат, же баса албайсың, тура албайсың. Ичиңде жатсаң ар кандай ойлор келе берет. Спортту таштайм болду деп биринчи эле мелдештен кийинчи кайра маштуруучум келип баары жакшы кийиксиң, утасың деп кайра мотивация берет. Анан могул жакта кандай каталарды кетирдиң, бул жакта мындай кылсаң болот эле деп кайра залга келгенден кийин түшүндүрө баштайт. Работа над ошибками дейт. Кайра иштеп, өнүгүп, кийинкилерин акырдап жеңишке ошо катаны кайталабай күрөшөбүз да. Ал эми ушул спорттун сиздин дал окууңузга же болбосо жумушуңузга кандай таасири тийди? Именно спорттука, Дал спорттука. Манаска тапшырганда деле көбүнчө мен ушу мал менен алектенчүмүн деп атпаймынбы? Ата энем мени ветеринарга тапшырасың деп жүрүшкөн башынан эле. Анан ал жактан деле өзүм деле малдарымды, жылкыларымды укол сайып деле өзүм деле малдарымды айыктырып салган күндөр болчу да. Ошого жакынсың, бат эле үйрөнүп кетесиң деп ветеринарга дейчи. Бирок көп эле студенттер бар азыр. Мындай мыкты кесиптерге окушат да, анан дипломкасын алып олтуруп кесиби менен иштебейт. Андан жок же мындан жок Же андан жок, же bundan да жок болот. Чөн эле убактысы кетип калат. Дипломка бар, бирок иштебейт. Иштетпейт ал дипломдучу. Анан көп эле ойлондум 11 классымда кайсы факультетке тапшырам. Анан мынтип ойлонсом, өзү 5 жаштан бери эле спорттомун да өзүчү. Эркен күрөшкө эми ушу 2017 жылдары бардым, бирок ага чейин башка спорттор менен алектенчүмүн да. Анан кичинекей кезимден бери 5 жаштан бери спортко барып, бир дагы кызыгым кеткен жок деген ой келди. Ушунча жылдан бери машыгып атам, бир да жолу спортту таштайм деген да ой мындай болгон жок. Спортко көңүлүм калбады, значит спорт менен кетсем Менин болот экен кесибим депчи. деп. Кийин кесибим деп спорт ушул жактан таасир этти. Именно Манас университетинин спорт илимдери факультетине ошол боюнча тапшырдым. Андан тышкары да өзүм биринчи машыктыруучум мага кандай стимул берди, мага кандай мындай үлгү болгон үчүн келечекте мен да ошо балдарды чемпион кылып, балдарды туура жолго көчүүдөн тамеки чегип же жинди болуп жүргөндөрдү залга алып келип, залда аларды мындай күчтүү, атактуу бир жигиттерден же өзү кыздар болсо кыздарды чыгарып деген ушундай кыялым да чыкты да. Кыялым пайда болду. Ошон үчүн спорт илимдери факультетине келдим, Манаска. Маштыруучу же ушу мугалим болом деп иштеп. Абдан сонун. Балким дагы кандайдыр бир беттештерде чыгып, жеңип, балким чемпион дагы аталат Ал да чыгасыздар. болушу мүмкүн. Буюрса ал күндөрдү Эми алдыда. спортто ар кандай болот да. Кээ биркилер аябай аракет кылса деле кээде таланттуу адамдар да болуп калат. Эми мындай талант болсо деле дисциплина менен мындай аракет жеңет да таланттычы. Бирок кээде таланттуу да адамдар болуп калат, аракет кылган дагы Экөө тең таап келишкен, экөө тең келип калгандар болуп калат. Аларды жеңсе да болот өзү. Бирок мисалы көп спортсмендер жаш кезинде травма алып калышат. Катуу травма алып калышат да, анан спорт менен кете албай калышат. Ал травма айыкпайт. Травма үчүн дагы мындай чемпионат мира, дүйнөлүк чемпионаттарга, олимпиадалык оюндарга бара албай калышат, жете албай калышат травмадан. Көп ушинтип чөгүп кетишет көп эле спортсмендер. Бирок бир нерсе бар. Спортсмен чемпион боло албай калса дагы келечекте мындай олимпиада, мирлердин бүт баарын жеңбесе деле келечекте бир атактуу бир жигиттерден болот да. Ал албетте өзү үчүн Өзү үчүн. өтө бир эталон болот деп эсептейм. Жаш кезимде мен мондай менен машыкчымын деп мындай кой уят деп да бул жерден дагы жаман нерселерден да алыс болот өзүчү. Зыян, баңгизаттардан ошолордун бүт баарынан алыс болот. Анан чоңойгондо дагы спорттон алган тарбиядан мындай жаман адам болуп кетпейт го деп түшүнүгүмдө да. Жашоодо ошол спорттогу алган билим же болбосо илимдердин баардыгы жардам тийгизет Жардам сөзсүз түрдө. тийгизет. Анан мисалы азыр айтып калдыңыз ар кандай болот депчи, демек бул өтө рискти талап кылган бир оюн десек дагы болот экен. Ооба. Спортко кирип кеткендер өтө риск да. Ошон үчүн спортсмендер 30 жаштан кийин эле карьерасын бүтүрүп атпайбы? Көп ден соолугу же болбой калган үчүн 30 жаштан кийин эле көп денелер ооруй берет. Травмалар болгон үчүн 30 жаштан кийин бүт баары кайра чыгат да. Жаш кезинде ой билинбейт, травмалар айыгат. Бирок 30 жаштан кийин ошо бүт травма болгон нерселер кайра келет да, кайра чыгат. Ошон үчүн көп спортсмендер 30 жашында карьерасын бүтүрөт да. Аябай мындай рисковый жак да. Ошон үчүн сак болуш керек. Көбүнчө спортто да машыгууда деле күчтүү болгондо деле далалаңдап
Муну жеңем, буну жеңем деп мындай сразу бийик секирсе кайра түшүшү кыйын болот да, жаманыраак болот. Ошон үчүн акырындап бир кадамдан бир тепкичтен акырындап көтөрүлүш керек да. Бир Ооба. дагы бийигирээк секире алам деп түшүп кетиши мүмкүн. Ошого аябай сак болуш керек. Мындай дагы сөз бар. Өзү спорт пайдалуу дейт, чын эле спорт пайдалуу, бирок профессионалдык жактан башталганда профессиональный спорт дейт го. Ал жагы өтө пайдалуу деп деле айтпайм, күч алышат, өзүнүн мындай мүмкүнчүлүктөрү деле жогорулайт, бирок ден соолугун кайра бериши мүмкүн да. Ценой дейт го, обмен. Ден соолугун берет, бирок күч алат. Ушундай нерселер болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эң пайдалуу эле дене тарбия эле, физкультура жөнөкөй элечи. Бирок күчтүүрөөк болом десе спорт жакшы. Өзүң үчүн машыксаң дагы жакшы, бирок өзүн толук өзүн болсо спортко таштагандарды алар профессионально башташат, алар спорт менен жашашат, спорт менен дем алат, алар спорттон башка эчтекени көрүшпөйт да аларчы. Алар ушу жеңем, дүйнө чемпиону болом, олимпиадалык чемпиону болом деп бүт өзүнүн ден соолугун аябай беришет да. Ушундай бир маселелер дагы көп болот. Ооба, ал эми азыр айтып калгандай эле бул азарт сыяктуу дагы болуп калат экен. Мисалы бир кирип кызыгын, даамын татып алсаң, ал нерседен такыр алыстагың келбей, кайрадан өзүнө тарта берет да. Анан кээ бирде мындай учурлар болуп калат эмеспи? Спортду жакшы эле башташат, андан кийинки учурларда алар кандай ставкаларга же болбосо акча үчүн күрөшүп, мындай жаана да кетип калгандар бар. Буга кандай карайсыз? Андайга өзү туура эмес деп эсептейм. Ал жактан дагы өзү спорт тарабынан эле, бул уже спорт эмес. Ал уже акчага мушташып, акчага күрөшүп, бул уже шоу болуп калат. Шоу бизнес. Ал спортко уже тиешеси жок деп эсептейм. Анткени спортто машыгууга, мелдешке сен акча үчүн чыгыш эмес, өзүң текшериш үчүн, өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү, өзүң канчалык күчтүү болуп калдың, ичиңден канчалык өскөнүңдү ошол жактан мындай текшерип билиш үчүн мелдешке чыгышат өздөрүчү. Анан акча үчүн чыккан бул уже спорт эмес, бул жөн эле шоу бизнес деп эсептейм. Ооба, сонун. Жакшы. Анда эмесе азыр негизи биз азыркы учурда студент экенибизге карабай көптөгөн жумуштарда иштейбиз да. Мисалы ал биздин өзүбүздүн кесибибиз менен байланышкан, же болбосо кызыгуубуз менен байланышкан стажировкалар болуп калат, практика болуп калат, же болбосо толук кандуу жумуштар дагы болушу мүмкүн. Ал эми азыркы учурда сиз ушул студент болуп туруп, кайсыл жумуштар менен алек болуп жатасыз? Өзү бизде практика болсо, стажировка 3-курстан башталат. Бирок мындай аябай чозгонду жаман көрөм да менчи. Мисалы, университетти бүтүрүп, дагы 1-2 жыл стажировка өтүп, убакытты аябай эле көп отуруп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен практиканы агайым менен сүйлөшүп, 1-курста эле өтүп баштагам. 1-курста уже агайдын жардамчысы болуп, практика өтөм деп, өзүмдүн 1-курстагылар, өзүмдүн мына ровесниктерим дейт го. 1-курс болуп, 1-курстарга сабак берип, алардын агайы болуп, күнүнө түштөн кийин спорт залга барып, дене тарбия сабагын берип, андан тышкары гимнастика сабагын берип, чын эле тажрыйба өстү. Азыр болсо кайсы жакка барбасам деле, мектепке барсам деле, залга маштыруучу болсом дагы, мындай тажрыйба болгон үчүн өзүмдү оңой алып кетип атам. Жумуш мындай оңой башталып атат мага. Анткени 1-курстан мындай практикалардын баарын көбүн эле өтүп койдум. Андан тышкары жайына дагы маштыруучу катарда иштеп калган күндөр болду. Кичинекей балдарга эркин күрөштөн маштыруучу болуп, анан чоң эле мындай ар бир жашка жаа атуудан дагы традиционный дейт го. Жаатуу боюнча дагы Улуттук жаатуу боюнча дагы маштыруучу болуп иштеп калдым Көлдө. абдан сонун. Анан азыркы учурда улгайган жаштар үчүн бир 50-60 жаштан өйдө адамдарга скандинав басуудан маштыруучу болуп, ар бир мисалы инсульттан келишет оорулардан, артроз, артрит, давлениялары көтөрүлгөн же кээ биркилер арыктайм деп келишет. Ар бир диагнозуна, өздөрүнүн диагноз деп да айтпайм, өзү ден соолугуна, акыбалына жараша өзүнчө программа түзүп, ар бирине индивидуалдуу машыгуу планын түзүп, ушундай маштырып жүрөм. Көп эле мындай результаттар дагы жакшы чыкты. Көбүнкү пульстары мындай түшүп, давлениялары түшүп, жүрөк иштеши жакшылап, ден соолугу дагы жакшылап, көбүнкү отёктор болуп калат, суу толуп калат денесине, мисалы буттарына, ооруп, баса албай жүргөндөр болот. Чуркап жүгүрүп калышты жакшы эле. Абдан сонун. Кээде тамашалап деле, кээде өзүң окуучуларың болсо деле
кечке эле мындай кыл тигиндей кыл берсең дагы окуучулардын бир маанайы чөгүп кетет. Кээде ойнотуш керек, кээде күлдүрүп, маанайды мына машыгууда маанай жакшы болсо, жыйынтыкта жакшы болот деп эсептейм да. Кээде тамашалап атып мен көрсөтөм көнүгүүлөрдү, могаларды аткарабыз деп туруп тамашалай эле, моун жолу түртүнү деп отжиманияны деп кылып койсом, кемпирлер чын эле ишинип алып, 10 отжиманияны берип салышты. Тамаша 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 дегичейин алар 10 түртүнүнү берип салышты жерденчи. Карасам тиги жакта башка эле жаш эле балдар 10 жолу түртүнүп алып атат. Тиги кемпирлер 70 жаштагы. Уже жерден 10 жолу түртүнүп койду да, анан мынтип ойлондум, бул жаш болсо жөнөкөй эле мындай цифра эле экен депчи. ооба. Эгер дене машыкса, денени машыктырса, карысаң деле жаш болосуң деген түшүнүккө келдим ошондо. Ооба, мындайча айтканда моралдык колдоо дагы бул жактан өтө чоң Өтө маанилүү. мааниге. Спортсменге колдоо жок болсо аябай кыйын болот да. Өзү М, любой спортсменге, адамга деле колдоо, мотивация күндө керек өзү. Бирок мотивация мындай бул кыска убакыттуу эле бир эффект да өзүчү. Эң негизги бул дисциплина. Күндө машыгуу, күндө өзү графикти, планды, эч нерсени калтырбай, так аткарылыш керек да өзү. Кээде баштап алып туруп, керкилер бар, баштайт бир 1-2 жума кылып алып эле чарчап эле болуп таштап салышат. Кайрачы м, мотивациясы бүтүп калат дейт го. Корозу келип ооба. калды дейт дагы. Ушундай ар кандай сөздөр бар. Ошон үчүн кандай гана кыйын болбосо деле, мотивация жок болсо деле, көңүл жок болсо дагы жөн эле жатпаш керек. Туруп, кылып, аракет кыла бериш керек. Анан рано или поздно дейт, эрте болсо да кеч болсо дагы ошонун бир мөмө жемиши жакшы чыгат да. Ар кандай болот, мисалы менде деле тренировкага баргым келбейт. Андай жерлер сөзсүз түрдө болуп турат Сөзсүз түрдө да. болот. Ал андай болбосо болбойт да өзүчү. Кээде аягы Ооба. катуу мошуулар болуп калат. Кийинки күнү төшөктөн туруш кыйын да, дененин баары ооруйт, бирок кайра эле машыгуу болуп калат. Ыйлагың келип атса да кийимдерди чогултуп алып, кийимдерди Мгм. чогултуп алып машыгууга кайра барасың да. Бул ушул эрктик, анан өзүң характерлерин мындай бекемдейт да. М, Кандай кыйын болуп атса дагы, өлүп баратсаң дагы төшөктө жатып өлбө дегендей эле сөз бар го. Спорт менен машыгып атып деп Спорт менен машыгып атып, эркек болгондон кийин эркектей өлүш керек да өзүчү. Төшөктө жатып же убакытты бош кетирип дегендей. ооба. Ушундай деп эсептейм да. Сонун. Чындап азыр уга отуруп эле көптөгөн инсайттарды алып калдым кадимкидей. Депчи мындай кылса болот экен да, демек ушундай дагы нерселер бар турбайбы деген сыяктуу. Анан азыркы учурда мисалы окуу, спорт, музыка жагынан дагы өзүңүздү өнүктүрүп, жумушуңузга дагы жетишип жатасыз да. Анан бул ушул бардыгына жетишкендин сыры эмнеде деп жөнөкөй бир суроо узаткым келип турат. Сыр. Эми жигитке жетимиш өнөр аздык дейт. Эркек болгондон кийин өзү природа боюнча дагы эркек күчтүүрөөк болот бир жериненчи. Мгм. Айтпайм кыздар мындай депчи, бирок кыздардын өзүнчө күчү бар, өзүнүн функциясы бар природа боюнча. Эркектердики өзүнчө. Мисалы, мурда илгерки замандан бери эркектер мындай мергенчи болгон, үй бүлөсүнө ошо бүт тамак аштарды кармап үйгө алып келчү. А үйдө болсо ошо аялы болсо жасап берип, үйдүн жылуулугу, уюту дейт го. Эң негизги жылуулугу болсо ошо аялда эсептелинет да өзү. Анан эркек болгондон кийин өзүңдүн туугандарыңды, өзүң жакшы көргөн адамдарыңды мындай коргой алып бериш керек да өзүчү. Коргош керек. Анан өзүңө тура албасаң, өзүңдү коргой албасаң, өзүң жакын адамдарыңды кантип коргойсуң деген сөз келет биринчи. М, Анан баарына жетишкендиктен дагы кандай деп айтсам, эмнеге кыла албайм деген ой келет. м, Кичинекей кезимден бери эле атындаш деген мындай характерим бар эле да. Бирөөнү көрөм, бир нерсени кылат, неге мен кыла албайм деген суроо чыгат да. Мен деле кылам депчи. Кыла сонун. албасаң деле эптеп чыгылып атып бирин салып анан аягында үйрөнөсүң да. Өзү адам үйрөнө албай турган нерсе жок да. Аракет кылса ар бир нерсеге жетсе болот. Ооба. Анан жанагы кыла албайм, убактым жок деген, анан чарчадым, эс алдым деген кээде мына отмазка деле эсептесем болот да. Ооба, албетте. Эгер адамдын өзү каалоосу болсо кылат. Туура. Сөзсүз түрдө каалоо болсо баардыгын жеңет, баардыгына жетишет деп дагы айтып коет да. Анан азыр негизи ошол азыркы учурдагы күнүмдүк графигиңиз боюнча бир аз бөлүшө кетсеңиз, балким окуучулар болобу, студенттер болобу, аларга дагы кызыктуу болушу мүмкүн. Мгм. Так, Эртеден кечке чейин эртеден мисалы кечке сааттар чейин, менен бөлүштүргөндө кандай өтөт күнүңүз? өзү скандинав басуу машыгууларым болсо меники саат таң атпай 6-дан 8ге чейин.
Мгм. Ошондо мен саат кээде 5-терде туруп, 5:30 чыгам үйдөн, тамак жеп, өзүм жанагындай завтрактарды даярдап. Анткени эртең мененки завтрак болсо өтө маанилүү да, энергия дагы. Анан эртең мененки завтрак кылбасаң, ден соолукка да кээде зыяндыкты алып кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн кичине болсо да хотя бы үлгүрбөй уктап калган да күндөр болот, чарчап, аябай кеч уктап. Хотя бы бир жумуртканы урууй алып же супуну ичип атпадан чыга алам да. Өзүм дагы эми протеин да кээде ичип коем. Ал керек да, мисалы аябай көп машыгуулар болгондо протеин жетишпейт да. Жөнөкөй тамактан мисалы бир 2-3, өзүм мен жегенде бир 3-4 порциялап жейм. Кээде биздин эмекханеден деле бир чекти алып тамакты жеп бүтөм да, кайра барып алып экинчи чекти алып экинчисине түгөтүп коем. Ага да тойбой калам да кээдечи. Анткени көп кыймылдаган үчүн энергия да көп кетет, анан организм дагы көп тамакты талап кылат. Ушул 5-терде туруп, 5:30 үйдөн чыгып, 6-да стадиондо болуп калам. Стадиондо ушул кемпирлерим келип калат. Келчү кемпирлерди. Аха. Аларды жакшы маанай менен маштырып, 2 саат машыктырам аларды. Подробно алса башында жарым саат ысынма, денелерин жибитип, анан программа боюнча кетем. Ар кимдин жанагындай ден соолугуна жараша ким канча басат, кандай ылдамдык менен басат, кандай темп менен. Аларды бүтүрүп, жарым саат калганда сөзсүз түрдө чөйлүү, стретчинг дейт. Ар бир булчуңдарын чоюп, жанагындай кээде бүкүрөйүп калгандар болот, ошолордун бүт баарын чоюп, белин түзөп дегендей ремонттоп чыгасың да бир-бирденчи. Чыгып, саат 8-дерде бошоп калам. 8-де кээде сабактарым ар кандай убактарда болуп калат, көбүнчө 9-9:30 болот. Үйүм эмес, квартираны снимать Мгм. этип жатам өзү. Батпатан болсо үйгө чуркап барып алып тамактанып алып, кайра курсак ачат да кайрачы. Курсак ачат, же үйгө барбай эле манастан эле бир нерсени тамактанып алып, саат 9:30 сабакка кирип кетем. Сабагым көбүнчө саат 3-4дө бүтөт. 2:30-3-4дө бүтүп калат. Кээде мына расписание ар кандай болот да. Ар бир күнгө ар кандай графикте меникичи. Бирок мындай орточо айтса 3-4дө бүтөт. 3-4дө бүтүп калса, эми кээде аябай чарчаган абал болуп калса, барып 2 саат уктап алам машыгууга чейин. Же өзүм да жакшы эле сезсем, барып агайга барып, Манаска барып, жанагы дене тарбия сабагын өткөрүп эле, саат 5-ке күрөшкө кирип кетем. 5-тен 7-ге чейин. 7-ден биринчи машыгуудан чыгып эле чыгып алып туруп, бул жака коммуникацияга, фитнеске келип, фитнесте машыгам. Бул жакта Эмес. дагы фитнес маштыруучунун ушу жардамчысы болом. Жана фитнес тренер болуп. Мгм. Биздин ушу негизги маштыруучубуз болсо ошо эртинчи да, коммуникациянычы Мгм. эң мындай улуусу депчи. Ал кетип калат, анан группаны бизге таштап коет. Анан М. калгандарына биз кандай кылыш керек, кандай качка бериш керек, ошолордун бүт баарын көрсөткөнчө өзүм дагы 2 саат машыгып, 9:00 чыгып кетебиз бул жактан. Абдан Анан сонун. 9:00 чыгып, эми жуунуп, таранып алып, кийимдерди алмаштырып, чыгып кантинге барып алып, аябай чарчаган абалда болуп калабыз. Ушундай күндөн кийин дос балдар менен чогулуп, гитараларды алып келишет, укулелелерди алып келебиз да, анан М. тамак ичкиче мындай ырдап эс алабыз да. Психологический жактан да чарчап калабыз да. Кечке бир нерсе эле кайталана берсе, анан жанагындай ички депрессия алып келет да. Выгорание дейт, чарчап тажап каласың. Ошон үчүн ырдап, бакырып алып туруп ичинен бүт жаман нерселерди чыгарып, үйгө барып чачынакай барып тупый уктап калабыз да кайрачы. Абдан сонун. Мисалы ошол эле учурда бир эле күндө окууңузду дагы, жумушуңузду дагы, анан мисалы өзүңүзгө бөлгөн убактыңыз дагы болгону абдан сонун. Мунун баардыгы эмнеге келип такалат? Албетте ушинтип бөлүштүргөн тайм менеджден көз каранды болот экен. Анан азыр эми сизди угуп жаткан ошол окуучуларга, студенттерге жүрөгүңүздөн чыккан бир 3 кеңеш болсун. 3 кеңеш. Эң негизги деп эсептеген же болбосо мен ушул нерсени мурда билсем болмок экен деген сыяктуу айта турчу нерселериңиз болсо айтсаңыз болот. Эң негизгиси азыр деле мындай мурда кылсам болмок экен деп, биринчи тил го. Тил үйрөнүү. Тил үйрөнсөң көп мамлекеттерге барып, көп мамлекетке барсаң, ал жакта да көз караштар дагы мындай кеңейет. Жаңы ойлор келет, алардын башка элдин культурасын, билимин аласың. Ошон үчүн эң биринчисинен тил жатташ керек деп эсептейм да өзүмчү. Өзүм дагы англис тилди үйрөнөм деп атып эле кайра кандай деп айтсам, же убакыт болбой калат, жанагындай график полный толук болуп калыпчы. А. Кээде дос балдар менен англисче практиканы кылып көрөбүз. Анан могул каникулдарда курстарга кайра жазылайын деп ойлоп атам да, английскийге. Мгм. Эң биринчи ушу тил.
Сонун экинчи кеңешиңиз кандай? Экинчи кеңеш спорт. Спортту сөзсүз түрдө алып Спорт жүрүш анткени канчалык көтөрүлбөсөң деле, канчалык акылдуу болбосоң деле, кандай мындай бийик жакка көтөрүлбөсөң деле ден соолугуң жок болсо, ал бүт минетиң моундай эле болуп калат да, кичинекей эле. Ден соолугуң жокпу, болду, калган нерсесине эчтеке жок болосуң. Ден соолугуң бар болсо, ар бир нерсеге жетсең болот. Ага. Азыр жанагындай дагы сөз бар. Ден соолугуң бар кезде проблема толтура дейт. Ден соолугуң начарлап калганда бир эле ошо проблема ошол ден соолук болуп калат дейт. Бирок эң негизги проблема болуп Эң калат негизги да. проблема спорт, калган спорт дейм, Ден соолук. ден соолук, калганы болсо мындай чүнөкөй эле фигня эле болуп калат да уже. Мурда Ооба. чоң проблемалар болсо, ден соолуктун алдында кичинекей эле болуп калат. Ошон үчүн экинчи кеңешим спорт деп эсептейм. Машыгыш керек. Өзүңдү жаш кезинен карабасаң, канчалык бай болбосоң дагы, жаштыгыңда кетирип алган ден соолугуңду кайра эле кийин ушу келечекте кайра эле ошо акчага дарылайсың да. Ооба, Ал дары болсо да айыктырбайт, жөн эле убактылуу басып коет. убакыт эле басып коет да. Анан ошон үчүн андай болбош үчүн, кайра эле тапкан акчаңды ден соолугуңа кетирбеш үчүн спорт менен машыгыш керек дейм. Сонун. Ал эми эң Үчүнчүсүнө акыркы кеңеш окуу, окуу, чыныкөй эле окуу. Канчалык көп окусаң, канчалык билимиңди жогорулатсаң дагы, көп нерсени билсең, ушунчалык жашоодо жүрүм турумуң дагы, өзүңдү алып жүргөнүң дагы бүт баары өзгөчө болот. Мхм. Канчалык көп окусаң деле ушунчалык өзүңдү аз билесиң деген да сөз бар. Ошон үчүн билимдин чеги жок. Окуш керек, аракет кылыш керек. Кийин дагы өзүңдүн балдарыңа да, өзүңдүн урпактарыңа дагы мындай билим берип өткөрүш керек. Ооба. Эчтекени билбесең, сенден да акылдуу адам, акылдуу бала чыкпайт дейт. Ошон үчүн кийинки урпактарга дагы, кийинки поколенияларга, балдарыбызга дагы бизди көрүп үлгү ала тургандай болсун. Ошон үчүн спорт жагынан дагы, окуу жагынан дагы, ар бир жактан өзүңдү ар тараптуу кылып өнүктүрүш керек. Ага, сонун. Ардактуу угармандар, бүгүнкү эфир аябагандай кызыктуу болду деген ишеничтебиз жана ар бириңиздерге бизди угуп көрүп жаткандарга дагы өтө пайдалуу, таасирдүү болду деген үмүттөбүз. Анткени бүгүн ошол баардык жагына жетишкен жана кыргыздын мыкты жигити Бектурхан менен сонун маек болду. Бизден эч кайда алыстабаңыздар, алдыда дагы сонун чыгарылыштар чыгат. Буюрса сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө.